Самастарбы, силер менен бүгүн мен Асель Жураева. Ушул бүгүнкү биздин темабыз бул ушул даректүү фильмдердин өзгөчөлүктөрү. Кандай өзгөчөлүктөрү бар, мына ушул жөнүндө сөз кылабыз. Негизи биз башында эле сабактарда айтып кеткендей, даректүү ушул тасмалардын, фильмдердин жанрларын, формасын, стилистикасын, кандай түрдө сценарий жазыш керек экен, ошо кыскача чыгармачылык топ менен кандай иштеш керек, мына ошолор тууралуу сүйлөшүп кеткенбиз. Бул негизи ошол даректүү фильмдердин өзгөчөлүктөрү эмнелер болуп саналат? Кандай өзгөчөлүктөрү бар? Көркөм тасмадан кандай өзгөчөлүктөрү бар? Мына ошол жөнүндө дагы сүйлөшөбүз. Негизи ушул даректүү фильмдердин өзгөчөлүктөрү бул көркөм тасмаларга караганда абдан эле өзгөчөлүгү зор. Эмне үчүн деген суроо болушу мүмкүн. Көбү балким түшүнбөшү мүмкүн. Мындай даректүү фильмдерди көргөндө дагы кээ биркилер түшүнбөй эле ошол фильмди көргөндө актер ойноп атат. Эмне үчүн силер ошол каарманыңарды жакшынакай кийинтирип койбодуңар? Же эмне үчүн сонун жерде тартпадыңар, эски жерде тарттыңар деген ушундай бир суроолор болуп калышы мүмкүн да. Мына ушундай суроолор жаралбаш үчүн мен ушул суроолорго жооп бергим келет. Биринчиден, бул даректүү тасмаларды биз реалдуу адамдарды тартабыз, болгон окуяларды. Азыркы учурда болуп аткан бир кандайдыр бир көйгөйлөрдү, азыркы учурдагы кишилерди, өз жумушун мыкты жасап аткан инсандар жөнүндө, же башка бир мамлекетте болуп аткан бир окуялар жөнүндө. Негизи эле айтып баштасак, социалдык, глобалдык болобу, көптөгөн ушул темаларды козгогон фильмдерди жаратса болот да. Анан ушул өзгөчөлүктөрү бул биз болуп аткан окуяларды көрсөткөнүбүз да. Ал эми сен көркөм тасмада бул жерде режиссер атайын сценарий жазып, актерлор менен иштешип, мына ошентсе, бул даректүү тасмада сен изилдейсиң, сен өзүңдүн ошол тартып аткан окуяны же теманы терең изилдеп чыгып, мына ошол изилдөөдөн бардык нерсе башталат. Сен ошону терең изилдеп чыгып, ошону изилдеп анализ жасаганыңдан кийин гана сен ошол съемкага, ошол тартуу процессине чыксаң болот да. Анан бул өзгөчөлүктөрдүн дагы бир нерсеси, бул ушул даректүү тасмаларда эң башкы ролду ойногон бул ошол тема, сенин тандаган темаң. Себеп дегенде ушул актуалдуу болуш керек биринчиден, ошо кызыктуу болуш керек да. Анан ошол темага жараша бүт бардык нерсе өз нугу менен кетет да. Ошол теманы изилдеп чыккандан кийин улам гана изилдеп ошол режиссер тарта турган режиссер ошол теманы 100% көбүрөөк бардыгын билип, оң тарабындагы, сол тарабындагы, жакшы тарабындагы, жаман тарабындагы дегендей ошонун бардыгын бир билип анализ жасагандан кийин гана улам сен ошол фильмиңди тартып баштайсың да. Анан дагы бир маселеси бар. Бул жерде ошол биздин азыркы каармандардын ошол жашоосун чагылдыргандан кийин бул ошол дагы бул өзүнчө бир чоң жетишкендик болот да. Себеп дегенде бул ушул даректүү тасманын эң башкы максаты ушул азыркы жашоону, азыркы ошол балким бизде бул жерде отуруп алып, биз көп нерселерди билбейбиз, ошол биз маалымат алабыз, журналисттерден, жаңылыктардан маалымат алабыз. Мына ошол жактардан биз көбүрөөк маалымат алгандан кийин ошондон улам дагы кандайдыр бир темалар пайда болуп, даректүү тасма тарткан режиссерлорго ошол журналисттер атайын жардам беришет да, ушул тема тандабагангачы. Ошондуктан бул өзгөчөлүктөрү биринчиден ошол көргөн көрүүчүлөргө биз
көптөгөн мындай терең ойлонгонго жардам беребиз. Экинчиден тааныштырабыз биздин мыкты инсандар менен, же жөнөкөй адамдардын жашоосун чагылдырып көрсөтө алабыз, же бир кандайдыр бир чечилбеген маселелер болсо ошолорду даректүү тасма аркылуу көрсөтүп, ошону чечкенге аракет кылып жасайбыз. Бул жерде айта берсе аябай көптөгөн нерселер чыгат да. Ошондуктан бул өзгөчөлүктөрү мына ушулардан турат. Биз бул деген аябай күчтүү курал. Сен болгон нерсени болгондой кылып чагылдырып көрсөтүү аябай бул кыйынга турат. Ошондуктан тартууда эң башкы максат бул аябай даярданып алып, ошол тартып аткан нерсеңди сөзсүз түрдө так жана мыкты билишиң керек. Ошол билгенден кийин улам гана ошол тартып баштаганыңда бир кандайдыр бир жыйынтык чыгып, ошол тарткан тасмаң экранга чыкканда көргөн элдерге түшүнүктүү болуш керек да. Анан дагы бир ошол өзгөчөлүктөрү болгондо, бул биз азыр көбүнчөсү ошол айырмалабайбыз деп айтып атпаймынбы? Көркөм тасмадан жана даректүү тасманы деп. Ошол мен айткандай көркөм тасмада актерлор ойнойт. Бул жерде атайын бир сценарийлерди жазып алып туруп тартышат. Ал эми биз даректүү тасмада болсо, биз туура сценарий жазылат, бирок биз ошол реалдуу адамдарды, болуп аткан окуяларды, болуп аткан азыркы учурдагы болгон нерселерди жеткиргенге аракет кылабыз. Ошол эч кандай бир тоскоолдуктарды кошуп же бир кандай бир актерлорду кошуп ойното коюп андай нерсе болбойт да. Бул жерде адамдардын жөнөкөй эле жашоосун чагылдырганга аракет кылабыз. Анан дагы бир эң өзгөчөлүктөрү бул ошол даректүү тасмалар аркылуу биз өзүбүздүн Кыргызстандагы жашаган адамдардын жашоосун, биздин өзүбүздүн салттарыбызды, салт санаабызды, өзүбүздүн жүрүп тургандарыбызды, биздин мүнөздөрүбүздү, ошол Кыргызстан негизи кыргыз эли кандай жашайт, ушул тууралуу дагы экран аркылуу да, ошол даректүү тасмалар аркылуу башка чет мамлекеттеги жашаган элдер көп нерсени биле алышат да. Ошондуктан негизи ошол даректүү тасмада дагы тартканыңда бир кандай айтсам, бир чоң дагы бир философия турат да. Себеп дегенде жөнөкөй адамдын жашоосун, ошол жөнөкөй эле адамдын жашоосун тартуу дагы бул аябай чоң, мындай кандай десем, кыйынчылыкка турат. Себеп дегенде сен жөнөкөй эле жашоосун тарткың келет, бирок ошол жөнөкөй жашоодо көп нерсе камтылган, көп нерсе бар. Мына ошону сен көрсөтүп, анан ошол нерсени көрүп аткан окуяны көрүүчүлөр байкаса, бул ошол окуй алса, демек сен ошол бир кандайдыр бир кичинекей нерсени болсо дагы бере алганга аракет жасадың да. Анан ушул даректүү фильмдер, мурунку сабакта дагы айтып кеткем, даректүү фильмдер аркылуу мисалы үчүн окуучуларга, студенттерге дагы көп нерсени үйрөтсө болот депчи. Биз өзүбүз көп нерсени үйрөнсөк болот. Негизи ушул даректүү тасмаларды биз телевизордон дагы көрөбүз, телевидениядан көргөндө биз көбүнчөсү ошол баягы көрөбүз го, тиги жаныбарлар жөнүндө. Бул дагы ошол даректүү тасмаларга кирет да, же бир суу жөнүндө, же бир мындай инсандар жөнүндө. Ушундай сыяктуу эле фильмдерди эле көрүп коебуз. Ал жерде чынында мындай айта турган ойлору, алар дагы эң мыкты деңгээлде, бирок мындай бизге кандай десек, тез бат маалымат берип, мындай динамика менен берген да. Биз бир мындай бат көрөбүз дагы, бир интервью аркылуу көп нерсени маалымат берип коюшкан да. Ал эми ошол биз дагы айтып кетип аткан автордук дагы даректүү тасмаларда көбүнчөсү бул ар бир
тартып аткан кадрды окуп билүү керек да. Мына ошонусу менен дагы айырмаланып турат да негизичи. Ошондуктан бул эгерде өзгөчөлүктөрүн жанрларга бөлсө аябай көп болуп чыгат да. Азыркы учурда негизи ошол даректүү тасмаларды дагы тартыш аябай мындай конкуренция деп коет орусча айтканда, аябай дагы күчтүү болуп атат. Себеп дегенде ар бирибизде бизде камераларды ала алышат, азыр мүмкүнчүлүктөр көп техникалык жактанчы. Бирок ошол биз тема тандаганда азыр кичине үйрөнө элекпиз. Бул даректүү тасма үчүн бул тема тандоо чынында аябай кыйын да. Анан ошол теманы тандап алгандан кийин аны ал менен жашаш керек, ал менен иштеп чыгыш керек. Аны деген өзүнчө бир кандай десем анализдеп чыгыш керек, туурабы? Мына ошонун баардыгын дагы жасап чыгуу дагы бул дагы ошол даректүү тасманын өзүнчө бир өзгөчөлүктөрүнө кирет да. Анан ошол биз даректүү тасмалар аркылуу дагы мындай адамдарды дагы жакшы жакка же бир башка бир кадамга алып келгенге мындай бир кичине болсо дагы аракетибизди жасайбыз да. Анан дагы бир нерсе айтып кетейин. Бул ошо дагы бир өзгөчөлүктөрдүн бири бул мисалы үчүн ошол техникалык жактан айтып кеткенде. Бул техникалык жактан азыр деген смартфондорго да, телефондорго дагы, камераларга тартып атабыз. Көптөгөн азыр техника аябай өнүгүп аткандыктан биз көп мындай фотоаппаратка деле тартсак болот да негизичи. Ошондуктан азыркы кездеги 21 кылымдагы да өзгөчөлүктөр бул ошол тартып аткан даректүү тасманы тарткан режиссер, өздөрү оператор, өздөрү үндү жаздырышат. Бир гана киши дагы чыгып алып тасма тартса болот да, даректүү тасманычы. Бир эле гана, бир өзү камераны алат, бүт бар. Азыр ошондой тартып калышты да. Себеп дегенде бул үчүн чынында эле бир киши дагы жетиштүү. Себеп дегенде ошол камеранын өзүндө атайын үндү жаздыра турган микрофонду койсо болот, камерага уласа болот. Камеранын өзүндө дагы эмнелер бар, көп функциялары бар да. Ошол функцияларды бир гана киши өзү аткарса болот да. Илгеркидей болуп, мисалы үчүн көп кишилер керек болуп, бир көтөрүп, ал оор болуп камералар илгери ошондой болчу да. Азыр болсо жеңил эле камера, аны деген сен даректүү тасмага негизи ошондой жеңил камера алып алып, аны деген сен сумкага салып алып, атайын бир ошол менен эле жүрсөң болот да, өзүң тартыпчы. Негизи биринчиден бул аябай сага ыңгайлуу болот. Экинчиден ошол тартып аткан темаң жөнүндө же карманың жөнүндө болсо, бул дагы ошол тартып аткан бир кишини да тартып атсаң, ал үчүн да ыңгайлуу болот да. Көп мындай кандай десем, көп деле ал кишиге тоскоолдук жаратпайсыңар да. Мына ошондой дагы өзгөчөлүктөрү бар. Себеп дегенде бир киши ошол жалгыз эле 20 минутталык же балким 1 сааттык даректүү тасма тартып калышы мүмкүн. Анан дагы башка өзгөчөлүктөрү бул даректүү тасманы сен бир жуманын ичинде же 2-3 күндүн ичинде же бир айдын ичинде эле тартып бүткөнгө болбойт. Сен 1 жылдап тартышың мүмкүн. Балким ошол даярдануу убакта, мен буга чейин дагы айтып кеткен болчумун, кандай даярдануу убактары болот деп. Ошол даярдануу убакта даярдануу убагы дагы бир жарым жылга, 1 жылга да созулушу мүмкүн. Себеп дегенде сен анын баардыгын изилдеп чыгып, анын баардыгын өзүң үчүн тактап чыкканга ошолго дагы көптөгөн убакыт керек болот. Андан кийин тартып баштаганда 1 ай тартасың, андан кийин дагы 1 ай кичине эс аласың, дагы сүйлөшүүлөрдү жүргүзөсүң, дагы бир башка адамдарды тартышың мүмкүн болуп калат, же бир ошол карманың бир жакка кетип калышы мүмкүн. Ошондуктан көптөгөн нерселер, маселелер чыгышы мүмкүн да. Ошол себептен сен бул
даректүү фильмдерди тасмаларды тарткандагы өзүнүн бир өзгөчөлүктөрү бул 1 жылдап 2 жылдап же 3 жылдап уланып кетип тартыла бериши мүмкүн да. Канчалык каарманыңды сен ачып баштасаң, канчалык каарманың кызыктуу боло баштаса, ошончолук сен дагы тартып дагы уландысын тарткың келет да. Ошондуктан сөзсүз түрдө бул дагы жакшы нерсе. Сен өзүңдүн ошол тартып аткан адамды толук кандуу ачып бергиң келет. Ошол тартып аткан адамды сен кандай көрүп атсаң, ошону сен көрсөткүң келет, элге тартуулагың келет да. Бул дагы бир ошол өзгөчөлүктөргө кирет да. Себеп дегенде бул аябай мындай режиссер үчүн психологиялык жактан дагы оор нерсе да. Бир тил табышып сүйлөшүү, жана ошол кишини менен ошол бир суроо жооптору аркылуу ачып берүү же жүрүм туруму аркылуу ачып берүү, бул дагы аябай бир кыйынчылыкка турат да. Мына ушундай негизи оор жактары дагы, жеңил тараптары дагы бар. Жеңил тараптары бул ошол бир киши өзү ушул кыска метраждуу даректүү тасманы тарта алса болот. Азыркы кездеги ошол шарттарга жараша бир киши башынан аягына чейин тартып бүтсө болот да. Себеп дегенде азыр техника өнүккөндүктөн көп нерселерди жасаганга мүмкүнчүлүгүбүз бар. Андан кийин дагы айта турган нерселер бул ушул негизи даректүү тасмаларда ар кандай окуялар болуп кетиши мүмкүн, сен күтпөгөн нерселер болуп кетиши мүмкүн, же бир теманы тартып атып экинчи темага өтүп кетиши мүмкүн да. Ошол теманы сен тандадың, бирок ал теманы изилдеп чыктың, бирок тартып атасың, бирок сага кызыксыз болуп калышы мүмкүн. Ошондон улам балким ошол тема менен эле тартып атканда жаңы башка тема чыгып, ошол темага келишип кетип, ошол менен иштешип кетиши мүмкүн да. Мына ошондой жактары дагы болот да. Себеп дегенде биз кээде ойлойбуз туура жол менен кетип атабыз деп, андан кийин бир ошол бир жолду тандап алгандан кийин ошол аягына чыга электе бир ортосуна келгенде кана биз түшүнүп баштайбыз. Туура эмес жолду таңдаптырмын, бул жакка барышым керек депчи, башка жол менен кетишим керек деп. Ошондой жактар да болуп калышы мүмкүн. Ал учурда деле эч капаланбаш керек. Себеп дегенде ушундай учурлар болот. Бул чыгармачылыкта сөзсүз түрдө болот. Сен адашасың, сен туура эмес тартасың, балким ошол туура эмес иштерди жасайсың, көп нерселер болуп калат да. Ошондуктан ал нерселерге көп көңүл бурбаганга аракет кылыш керек. Ошол бир теманы тандап алгандан кийин болбой калса, анда ошол экинчи темага улам киришип кетиш дагы бул кыйын. Бирок ошону дагы жасаганга аракет кылыш керек. Токтоп калбай, кайра улантып тартканга аракет жасаш керек да. Анан дагы бир нерселери бул фильмде балким фильм ошол аягына чыкпай калышы мүмкүн. Тартылып атып да. Башкача ушул эми өзгөчөлүктөрү дегенде дагы мен бүт нерселерди айтып кетип атам да. Ошол аягына чыкпай, балким сен ойлогондой аягына чейин чыкпай же токтоп калды. Ошол учурда дагы материалын толтура бар, эмне кылыш керек? Ошол учурда дагы фильмди бүтүргөнгө аракет кылыш керек, монтаждап жасап көрүш керек. Башкача накта, башкача, балким сен ойлогондой эмес, бирок башка мындай өзгөчөлүктөр менен бир өзүнчө бир элементтерди кошуп, бул дагы ошол режиссердун өзүнүн көз карашына жараша болот да. Себеп дегенде бул жерде ошол монтаж учурунда дагы ошол көп нерселер өзгөрүшү мүмкүн. Ошондуктан эгерде айтып кетсек, бул ошол даректүү тасмалардын негизги өзгөчөлүктөрү, тасмалары, ошол мен жогоруда тасмадагы даректүү тасмадагы өзгөчөлүктөр, мына мен жогоруда айтып кеткен нерселердин баардыгын силер ушул билип жүрсөңөр, ушуларды билип алсаңар, силер үчүн дагы бир чоң бир пайда алып келет деп ойлойм. Себеп дегенде азыр
негизи даректүү тасмаларды тартыш андай деле кыйынчылыкка турбайт, мен жогоруда айткан нерседей. Ошон үчүн эң башкысы темаларыбызды мыкты тандап, анан анализ жүргүзүп изилдөөнү унутпайлы.